Ассаламу алейкум, кадырман мекендештер, жалпы KG Кабар каналынын сүйүүчүлөрү, көрүүчүлөрү жана коноктор амансыздарбы? Эгер сиздер биринчи жолу бул каналды көрүп аткан болсоңуздар, анда катталуу белгисин басып, лайктан басып коюңуздар. Биз Бишкек шаарынын ылдыйкы Маевка айылынан сатылып турган үй бар экен, ошону көрсөтмөкчүбүз. Макатма Ганди көчөсүндө турабыз. Сиздер өйдө тараптан, Молодая гвардиядан ылдый тарапка түшсөңүздөр, бул Маевка айылы башталат. Мына көрүп турган Магнит дүкөндөн өтүп, сол тарапка бул Школьная көчөсү менен киришиңиздер керек болот. Бир аз жүрсөңүздөр Маданият үйү, ошол Маданият үйүнөн сол тарапка карап түп-түз эле бара бересиздер. Барсаңыздар эле Аларчинская көчөсү менен кесилишет. Кесилишкендеги эле туштагы үй ошол сатылууга коюлуп атат. Бул көчөдөн ылдый түшсөңүздөр, сиздер Объездной көчө тарапка чыгып каласыздар. Дордой базарга барса болот. Ал жактан Калыс Ордо, Теңдик ошол конуштарга барасыздар. Андан бери өйдө чыксаңыздар, анда бул Школьная көчөсүнөн кайра оңго кайрыласыздар. Бул жерде мечит бар экен, мектеп жана бир топ маршруттук каттамдар да каттайт экен. Аны эмесе сатыла турган үйгө жүрүңүздөр. Туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Чоң жолдон Школьный көчөсү менен Магнит дүкөн жаны менен эле түз эле батышты карап кирип келдим. Бир 300 метрдей жүргөндө эле бул көчө келип Аларчинская көчөсү менен кесилишет экен. Тагыраагы 3 көчө бул жерде. Ушул эле көчөнүн кесилишкендеги эле туштагы ушул 2 этаж чоң үй сатууга коюлуп атат. Ээси жанымда. Азыр сиздерге маалыматтарды алганча ичинен бир сыйра толугу менен көрсөтүп чагылдырабыз. Assalamu alaikum байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Алейкум, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, тынч. Бул үйдү сатууга койдуңуз. Заңырайт го, Бул баягы Школьный көчөсүнөн келип атканда бүт көрүнөт экен да сизге, кимдер келип атканы, Участогыңыз канча сотук? 8,5. 8,5 сотук, Канализация, газ, суу, свет. Канализация жок, свет, газ бардыгы бар. Бар, Суу чыккан, таза суу. Кире берели анда. Бул мына ушул дуал сизге караштуу, бул жер, Туурасы канча болуп калат жердин? 12. 12. Узуну? Узуну 70 ушундай болуп калат. Чоң экен анда жериңиз, аябай. Кире берели, калган сөздөрдү ичинде сүйлөшөлү. Бисмилла деп бул чоң калетканы ачып киргениңиздерди эле мына сиздерге караңыздар. Сонун экен. Евро брусчатканы төшөгөнсүз үйгө чейин. Ойбой. Сонун го. Демек, эки тарабы тең кошуналар тосулган. Газ кириптир көрүп тургандай эле 3 фаза окшойт тога. Тог 3 фаза түшүптүр. Үй аябай чоң салгансыз го. Кененирээк болсун депсиз да? Мына. Бул эми үйдүн кире беришиндеги зеленый зона, жашыл зонаны да сиздерге бир сыйра көрсөтүп өтүп кетели. Үйүңүз канчага түшкөн? 7ге 20. 7ге 20. Кире берели мына. Жүрүңүз. Бисмилла дейли. Бул жерге бир эле навес калыптыр эми. Бирок 3 машина бата тургандай эле. Же бир чоң машина менен бир кичинекей машина кенен батчыдай. Үй туугандар, күн чыгыш тарапка карап салынган бет маңдайы. Бул жагы түштүк тарабы, нар жагы батыш тарабы болуп калат. Күн тиет ар бир үйгө. Бисмилла деп мынадан киребиз. Мына караңыздар, перилаларды сонун кылып жасап коюптур. Бул үйгө киргенге чейин дагы бул жер веранда деп коебузбу, же болбосо баягы үйгө чейинки прихожка экен. Бул жерге пластиканы коюп, бул жагында тосуп алса боло берет экен, Боло берет. Кимге кандай болсо. Каалагандай, алган адам каалагандай кылып атыңыз, Бисмилла деп мындай кош эшиктен, брон эшиктен киргенде эле, бул жер оң тарабы кухня экен, мына. Кухня күндүз ошол чай ичкенге, тамак даярдаганга бардык шарты бар. Бул жерде отуруп чай ичесиздер. Отуруп чай ичебиз. Мебелдериңиз полный калабы бул жерде? Калаты. Кенен экен кухнядагы, Кухняда кенен. Мына ол күн тие турган жагында айнектер да бар экен. Тушундай эшик эмне бул жерде? Бул жакта ошол очок, санузел. Бисмилла кирели жана. Мына. Бул жакта дараткана ушул жагында турбайбы, Бул жерде топка. Топка. Үй кандай жылыйт кышкысын? Кышкысын эми кандай жакканга жараша Көмүр дагы, свет дагы бар, топ менен. Свет дагы бар. Газга эмен чыгарып коюпсуз, газ келиптир, Даяр, печка койсо эле болду, газ келген даяр. Печка коюп, улап койсо болду деңиз, Демек, бул топканын тушунда, мына бул оң тарабында, бул жерде душевой кабина, кир жуучу машина, раковина, бул жерде дагы туалетке дагы неме бар экен, слив бар экен, Жылуу суу мына. Демек, шарт жакшы деңиз. Кышкысын жылуубу үй? Кышкысын жылуу, Бул дуал неден болгон? Бул пеноблок кирпичтен болгон. Бир катар пеноблок, анан сырт жагы кирпичтен болгон. Демек, утеплениясы менен сразу болгон, Жүрөбүз анда биз коридор менен ичкери карап кире берели.
киргенде сол жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмөңүз канча? Бул 4x4 болуп калган ушундай. 4x4, а? Бул жерде жаш бала бар экен, уйкусун бузбайлы. Биз өтүп кете берели тушка. Бул киргенде чоң зал экен, мына конок бөлмөсү. Үстүндө караңыздар, потолоктор сонун болуп, мындай жылдыз жангандай болуп, софиттерди коюптур. Потолок гипсокартон болгон, а? Биринчи этаж, экинчи этаж эмне менен бөлүнгөн? Бул биринчи, экинчи этаж бул ортодо Плита. Мындайга темир кеткен, темирдин Швелер. Ошону. Анан такта коюлган. Жыгач. Потолок менен экөө бөлөк-бөлөк турабы? Ооба. Бөлөк-бөлөк, а? Демек, аябай чоң, мына коноктун бөлмөсү аябай чоң. Канча чыгып калат? Ичи бир 6,5, 6. Узунучу? Узунуга почти лестница мындай болгондо 8 болуп калат. 8. Аябай чоң экен. Бул жерден экинчи этажга чыгып кетебиз. Астында кладовка бар экен. Экинчи этажга чыга берели анда. Мына, экинчи этажга чыкканда бүт жыгач каражаттарынан жасалган. Үй аябай кенен, чоң, анан да пландалып салынган экен. Экинчи этажга чыкканда чоң холл, мына. Бул жакта бөлмөлөр, анан моундай жаш балдарга ойногонго ылайыктуу кылып, ушинтип сонун холл даярдап коюшуптур. Кайсы четтен баштап көрсөтө беребиз? Бир четтен көрсөтө берели. Бул жактан эле. Жүрүңүздөр. Бул өтө чоң зал экен, бул дагы караңыздар. Коноктордун бөлмөсү. Үстү потолоктор 2 тепкичтүү болуп жасалган. Обойлорун байкап турасыздар. Күрөң түстөгү обойлор. Полдор ламинатпы бул? Булар ооба. Ламинат, а? Демек, бул бөлмөңүз канча чыгып калат? Бул 3,5 6 болуп калат. 3,5 6. Аябай чоң бөлмө экен, а? Кийинки бөлмөгө жүрө бериңиздер. Анда биз кайра эле бул холго чыгып, сол тарапка чыксак, бул жагында балкон бар окшойт, а? Ал жакта. Ачык эле? Эшиктер ачылат, ооба. Мына. Бул жанакы кире бериш прихожканын үстү экен, а? Ошонун үстү. Аябай баягы төшөктү салып алып, мындай жаан дыбыраган учурда чай ичип отурат жер экен да бул жер, а? Өтө сонун, караңыздар. Балконду дагы негизи керек экен, аябай. Бул жерди туугандар, эгерде сиздер жаап койсоңуздар, айнек койсоңуздар, бул дагы бир бөлмө болуп калат экен. Жаш балдар ойной турган бөлмө, же болбосо жайкы бөлмө, же болбосо ушул бойдон эле калтырсаңыздар, бул балкон ордунда кызмат кылмакчы. Жүрө бериңиздер анда. Дагы кийинки бөлмөлөрдү да көрсөтө берели. Бул жерде 2 бөлмө бар экен. Мына оң жак тараптагы бөлмө ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына спальный бөлмө экен. Жасалгаларын байкап турасыздарбы? Үстү гипсокартон 2 тепкичтүү. Свет бар. Обойлорун байкаңыздар. Полдору ламинат. Бул бөлмөңүз бир 4/3 чыгат окшойт. Ооба. 4/3. Бул бөлмөдөн чыкканда жанында дагы бир бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө? Бул ушул. Кыргыз үй. Кыргыз үй. Бизде кыргыз бөлмө деген дагы аталыш бар да. Кээ бир үйлөрдө бай ата-энелер келип калганда, айылдан туугандар келип калганда, жерге олтургусу келгендерге ушундай бөлмөнү даярдап коет. Бирок муну деле ички сырткы кылып туруп, детский кылып койсо деле болот окшойт, а? Бул чоңураак бир аз. Ата-энелер уктоочу бөлмөсүнөн чоңураак, бул бир 5,5 3 чыгып калат окшойт. Чоңураак бөлмө экен. Эми айтсаңыз байке, бул үйдү канча сурап атасың баасыны? Баасыны 75 сурап атабыз. 75 000 доллар. Сомго болгондочу? Сомго болгондо, эсле түшүп берип болушу менен болгондо 6 миллион болуп калат. 6 миллион сомго бересиз, а? Жакшы экен. Биз анда туугандар сыртка чыгып баратабыз. Азыр бул үйдүн бүт бөлмөлөрүн көрсөттүк, а? Жакшы экен. Биз сыртка чыгып, сырттагы кошумча дагы курулуштар бар экен, огородду дагы бир сыйра көрсөтөбүз. Сиздер алыстабай туруңуздар. Буюрса видеобуз дагы аягына келип баратат. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар. Мен дагы кайталай кетейин. Бул баасыны 75 000 доллар деп сурап атат. Эгерде сом боло турган болсо, болор баасы 6 миллион сом деп айттыңыз, а? Туура элеби? Ооба. Бул жерден огород жакка өтүп кетет экен. 2 метрдей аралыктагы жол бар экен. Артка өткөнгө байкап турганыңыздардай дааратканага чейин, мына жайкы дааратканага чейин бул жер стяжка болгон. Эч кандай ылай болбойт бул жер. Кошуна экөөнүн ортосу лис менен тосулуптур.
Сырты мондай сонун болуп. Бул кандай декор деп коебу же травертин бе? Декор деп коебуз. Декор, а? Мына огородду байкаңыздарчы. Чоң огород. Тетиги жерге чейин огород болот экен. Мына курулуш кандай курулуш? Жакын бара береличи. Кладовка. Керексиз инструмент, аны муну кое бергенге. Картошкалар өсүп калыптыр го. Картошкалар өсүп. Мына жолдун боюнда гүлдөр. Көчөт, эмне көчөттөр бар? Көп эле көчөт бар окшойт, а? Гелез бар, 2 түп. Алма. 4 түп алма бар, 2 түп. Мөмөгө кирген бары? Булар ооба. Кирген, а? Жылда жейсизби? Ооба. Жакшы экен. Аны жерге эмне эккен сонун? Ортого. Бул ортого помидор. Помидор. Демек, огородтудан иштетет экенсиз да? Ооба, эми. Кээде бая чөп басып эле жатып калат го. Бул жерде бир мал бакканга дагы болобу? Се мына мен билем, ана объезднойдагы сиздерге жакын алып чыгып, мал алып келип сатып, ушундай бакса боло береби? Болот, ооба, болот. Сонун. Бул бир эле бөлмө окшойт, а? Бул даараткана. Даараткананын артында да орундук барбы? Мына, артында дагы бир 3-4 метр аралыкта орундук бар экен, бул жакта тооккана. Эми сизде дагы бир суроо. Бул үйгө бир алмашуу жолу барбы сизде? Алмашуу жолу ойлонуп көрөбүз. Ойлонуп көрөсүз, а? Эгерде эми варианттарын айтып койсоңуз жакшы болмок, бирок сиздер эгерде алмашуу жолу болсо өзүңүздөрдүн варианттарыңыздарды сунуштап көрүңүздөр. Үйдүн мына батыш тарабында көрүнүшү аябай чоң. Анан бул оң тарабында дагы, сол тарабында дагы эме бар экен. Кошуна менен экөөнүн ортосунда аралык бар экен. Бакты дагы байкап турасыздар. Бакта каралган, мөмөгө кирген. Мына чоң дарагыңыз эмне мына? Ал кошунаныкы. Кошунаныкы. Слива окшойт, а? Ошондойго ал кошунаныкы. Биз жыйынтыктай берели анда. Айта турган сөздөрүңүз барбы? Айта турган сөздөр Чалып көрүшсүн. чалып көрсүн, ооба. Могу суу түтүктөр да бүтүптүр. Караңыздар, суу түтүктөр бүткөн, кар тормуздар бүткөн, фронтон бүткөн. Негизи үйдүн сыртында жасалга калган эмес. Байкап турганыңыздар да эле. Фундамент. Подвал барбы, жокпу? Подвал бар, кладовка кичине гана. Погреб. Погреб, банка койгон. Мына үйдүн арт жагында көрсөтүп коеюнбу, а? Бул жерде дагы баягында 50 сантиметрлик орун эмес, балким 2 метрдей орундук бар экен. Мына. Көрдүңүздөрбү? Өткөнгө болот. Жана эле от жаккан тарапка дагы көмүрдү бир четинен алып келип, үйдүн сырты менен кирип дагы жакканга болот экен. Бул жер орундук чоң, 2 метрдей орун бар. Мына. Үй эч качан баягындай сыз-мыз андай жокпу? Жок, андай нерсе жок. Андай жок. Маякка сыз андай мындайды келип көрсүн, анан өздөрү билет. Тургак. Жакшы экен анда. Биз анда жыйынтыктай берели. Ушул үй кимге насип кылса дагы куттуу болсун, сиздердин соодаңыздарга берекесин берсин Кудайым. Басыны уктуңуздар, $75,000. Участогуңуз канча эле? 8,5 сот. 8,5 сотук. Анан шашылыш түрдө сатылат тугандар. Ошону да унутпаңыздар. Бул болсо дарбазадан киргендеги көрүнүш, үй тараптан болгон көрүнүш. Жерге летний кухня кылганга, анан нар жагы баня курганга. Мына жер көрүп турасыздарбы? 3кө канча болуп калат бул жери? 3кө бул жагы почти 8-10 болуп кетет. 10 метр. Бул жерге аябай чоң сонун очок чөө турган экен, а? 2 комнат временкасы менен караңыздар. Бул жерде ошол очокту салсаңыздар, кошумча дагы бир бөлмө дагы кошо түшөт экен. Бул жер зеленый зона боюнча калат. Бул жерге да көчөт эгип коюпсуз, э? Бул жерге навести кылсаңыздар, эми только эле жашаш калат экен да. Ошондой. Андан башка эме жок, а? Жакшы экен анда. Биз жыйынтыктай берели. Саламатта туруңуздар анда тугандар. Эгерде сиздерге биздин видеолор жаккан болсо, анда каналга катталып, лайктан коюп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай үйлөр насип кылсын демекчибиз. Көрүшкөнчө.